Өткөн жумада Бразилияда темир руудасын казып алуучу шахтанын жанындагы дамба жарылып, бир аймак бүтүндөй суу астында калган. Кырсыктан бир нече киши каза болуп, 20га жакыны дайынсыз болууда. Айрым күбөлөрдүн айтуусунда окуя болоордон 30 мүнөт мурда жергиликтүү жашоочуларга кырсык тууралуу эскертүү берилип, аймактан чыгып кетүүгө чакырышкан. Бирок алар качууга жетишкен эмес. Акыркы маалыматтарга караганда, дамбанын абалына жооп берген инженер да каза болгон. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу иштери уланууда, бирок каза болгондордун саны өсүп кетиши мүмкүн деп эскертишет. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдагандай, кырсыктын келип чыгышына жер титирөө себеп болушу мүмкүн деп кошумчалайт. Бирок бул акыркы жыйынтык эмес. АКШнын Миссисипи штатындагы Меридин шаарында автотоктотмо жай жарылып, 12 унаа жер астына түшүп кетти. Күбөлөрдүн айтуусунда биринчи кандайдыр бир үнүү угулуп, андан соң электр жарыктары өчүп, унаалар токтоп турган жол жер астына кирип кеткен. Жарылган жайдын узундугу 120 метр, тереңдиги 4,5 метрге түшкөн. Учурда окуянын чоо жайын иликтөө иштери башталды. Кырсыктан жабыркагандар жана каза болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Нигериянын Тараба штатында шайлоонун жыйынтыгынан наразы болгондор башаламандык чыгарып, бийликке каршы чыккандар менен болгон кагылышууда 13 киши каза болду. Анда оппозициялык тараптан шайланган губернаторду сот шайлоонун жыйынтыгы туура эмес эсептелген деп жокко чыгарган. Ал губернаторлукка башкаруучу партиядан көрсөтүлүшү керек деп билдирди. Мындай чечимге наразы болгон тарап бийлик менен кагылышууга барды. Ондогон турак үйлөр өрттөлүп, бир нече киши жараат алган.